Бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз таразасыз эң ийкемдүү сонун блинчиктерди жасайбыз. Эң алгач идишке жумурткаларды чегип алабыз. Эгерде жумурткалар чоң болсо, экини эле колдонсоңуздар жетет. Жумурткаларга туз, шекерди кошуп, венчик менен шекер эригенге чейин чалып алабыз. Мен таттууну жакшы көргөндүктөн 3 аш кашык коштум. Андан соң сүттү кошуп, 1 стакан же 1 чыны дагы да венчик менен бириктирип жакшылап чалып алабыз. Керектелүүчү азыктардын баардыгын видеонун астына жазып коёмун. Эми 1 чыны унду кошуп, дагы да жакшылап чалабыз. Өсүмдүк майы 2 аш кашык. Эң аянкы 1 чыны кайнак сууну кошуп, дагы да бат-баттан жакшылап аралаштырабыз. Камыр ушундай суюк болуп чыгышы керек. Эми дароо бышырып баштай берсек болот. Отту орто отко коюп, абдан жакшы ысытып алышыбыз керек. Ошондо гана ушундай тешик жери менен биздин блинчиктерибиз даяр болот. Жана бир блинчикти бышырып бүткөндөн кийин экинчисин куярдын алдында дагы сковородканы бир аз ысыта турушубуз керек. Блинчиктердин четтери кызарганда гана которуп, экинчи бетин дагы жакшылап бышырып алабыз. Каалооңуздар боюнча сливочный май менен да сүйкөп койсоңуздар болот. Бирок бул блинчиктер кайнак суу кошулгандыгына байланыштуу ушундай өзү эле ийкемдүү сонун блинчиктер болуп чыгат. Силер дагы жасап көрүңүздөр бул рецепт менен. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар.